Assalamu alaikum, урматтуу бир тууган, урматтуу адамдар. Ислам диніндегі даарат гусулдун 5 убакыт намаздын мааниси. Эгер адам даарат гусул алганда 5 убакыт намаз окуганда бардык ыпластыктардан, терс энергиялардан, шайтан лаанаттарынын жана жабышкандарынан бүт бардыгынан тазаланат да, бардык күнөөлөрүнөн тазаланат. 5 убакыт намаз окуп даарат гусул алганда бардык күнөөлөрүнөн тазаланып, Аллах субхан тааладан прямой өзүнүн рызкыларынын бардыгын алып турат да, ден соолук, байлык, жыргалчылык, бакыт таалай, ырыскы, толтура макулукка толтура байлык алып турат да, анан Аллах субхан таала менен байланышта, түз байланышта болот да, анан бардык күнөөлөрү кечирилип турат. Ал эми адам даарат гусул албай, намаз окубай жүргөндө, ошондо шайтан лаанаттары ал адамга оңой эле байланышып алат да, оңой эле кирип алат, байланышып алат. Анан анын жыргалчылыгын, байлыгын, ден соолугун, рызкыларынын бардыгын соруп турат да. Бул деген адамга көрүнбөйт, андай шайтан лаанаттары мына мен муну соруп атам деп көрүнбөйт. Ал деген карап турат да. Ислам дининде айтылган адамдар сак болгула деген да. Силер көрбөгөн жактан силерди шайтан лаанаттары аңдып турат деп айткан да. Бизге көрүнбөйт аларчы. Биз деген пардо жабылган. Анан бирок алар бар да, негизи бар. Ошондуктан ошо адам деген ооруйт. Ошо намаз окубаган, даарат гусул албаган адамдар ооруйт, стресс болот, акчасы постоянно жетишпейт, ырыскылардан аз болот, дайыма настроениелер чугуп, жиндери келип турат. Себеби деген шайтан лаанаттары бүт баарын соруп атат да, бардыгын, ырыскыларын, байлыктарын, жакшы настроениелерин, ден соолуктарын бүт бардыгын сүйүү, бардык эмне жыргалчылык энергиясы болсо, бүт бардыгын ошо шайтан лаанаттары соруп берет да. Ошо даарат гусул албаган, намаз окубаган кишилер уже аларга открытый болот да, ачык болот да. Алардын защитасы жок болот да. Ошондуктан намаз окугула деген, 5 маал намаз окугула, даарат гусул алгыла деген. Даарат гусул биринчи очередь бул коргонуч, защита. Намаз окуган бул бардыгы биринчи очередь коргонуч. Намаз окуган, даарат гусул алган өзүңөргө керек, адамдын өзүнө керек. Шайтан лаанаттарынан коргонуп, ошо терс энергиялардан, ыпырастык, жаманчылыктардан коргонуш үчүн керек. Урматтуу бир тууган, ошону билип койгула.